Аккредитация деген латындан акрит деген сөзүнөн келип чыккан экен. Акрит бул ишеним дегенди билдирет дешет. Аккредитация бул процесс. Анын жүрүшүндө ошол билим берүү мекемесинин же ар кандай эле мекеменин жүргүзгөн иштери кандайдыр бир нормага, стандартка туура келиши официалдуу тастыкталат. Мекемелер ошол биздин билим берүү законуна ылайык билим берүү мекемелери аккредитациядан сөзсүз түрдө өтүшү керек. Себеби билим берүүгө лицензия берилсе мекемеге, ал деген билим берүү ишмердигин жүргүзөт деген сөз. Ал эми аккредитациядан өтмөйүн билим берүү мекемеси өзүнүн бүтүрүүчүлөрүнө мамлекеттик үлгүдөгү же башка үлгүдөгү документ бере албай калат да, диплом бере албай калат. Ошондуктан аккредитация милдеттүү болуп эсептелинет. Азыр Кыргызстанда аккредитация процедурасын өткөрө турган бир нече агенттиктер бар. Раз бул аккредитация милдеттүү процедура болгондон кийин аккредитациянын алдында окуу жай өздүк баалоо деген процедураны өткөрүш керек. Бул милдеттүү, себеби өздүк баалоонун отчету агенттиктерге берилмейин алар макулдук беришпейт. Өздүк баалоо процедурасын өткөрүш үчүн ошол эң төмөнкү багы кызматкерлер деп коелу. Ошолордон баштап жогорку деңгээлдеги кызматкерлерге чейин бардыгынын өзүнүн кандайдыр бир тиешелүү милдеттери бар. Ошолорду аткарыш керек да. Раз бул аккредитация милдеттүү процедура болгондон кийин аккредитациянын алдында окуу жай өздүк баалоо деген процедураны өткөрүш керек. Бул милдеттүү, себеби өздүк баалоонун отчету агенттиктерге берилмейин алар макулдук беришпейт. Өздүк баалоо процедурасын өткөрүш үчүн ошол эң төмөнкү багы кызматкерлер деп коелу. Ошолордон баштап жогорку деңгээлдеги кызматкерлерге чейин бардыгынын өзүнүн кандайдыр бир тиешелүү милдеттери бар. Ошолорду аткарыш керек да. Демек, бизде ошол билим берүү стандарттарында көрсөтүлгөн нормаларга төп келгендигибиз канчалык деңгээлде, ошол минималдуу талаптарды аткарып атабызбы? Ошол жөнүндө ар бир мекеме өзүнө баа бериш керек дагы. Ошол отчет чоң жыйында окумуштар кеңешинде бекитилип, анан аккредитацияны өткөрө турган агенттикке жөнөтүлүшү зарыл. Жогоруда белгилегендей, биздин улуттук аккредитациялык кеңештин реестринде азыр 6 көз карандысыз агенттик катталган. Андан тышкары ошо билим берүү министрлигинин алдындагы лицензиялоо жана аккредитация башкармалыгы бар, алар да жүргүзүшөт. Бул 6 агенттиктин биринчиси бул билим берүү чөйрөсүндөгү сапаттын кепилдиги деген Эднет аккредитациялык агенттиги, билим берүү программаларын жана билим берүү уюмдарынын аккредитациялоо агенттиги деген бар. Эл баасы деген агенттик бар. Анан аккредитациянын жана рейтингдин көз карандысыз агенттиги, кыскартып НАР деп айтышат, ушундай агенттик бар. Быйыл 18-жылы дагы 2 агенттик катталды реестрге. Алар сапаттуу билим деген ошо билим берүү программаларын жана уюмдарын аккредитациялай турган агенттик, и ошондой эле билим стандарт деген коомдук фонд. Бул дагы реестрге катталгандан кийин алар аккредитациялык процедураларды жүргүзгөнгө акылуу. Аккредитациянын жыйынтыгы боюнча аккредитациялык агенттик чечим кабыл алат. Ал чечим 3 түрдүү болушу мүмкүн. Аккредитациядан өттү, шарттуу аккредитацияланды, же аккредитациядан өткөн жок деген. Ушул чечимдерди тастыктаган окуу жайга сертификат берилет. Эгер толук аккредитациядан өтсө, анда 5 жылга. Азыркы учурда биздин өлкөбүздө институциялык аккредитациядан өтүү деген дагы процедура башталды. 18-жылы Кыргызстанда 2 окуу жай ошол НАР агенттиги аркылуу институциялык аккредитациядан, башкача айтканда бүтүндөй окуу жай аккредитациядан өттү. Башка мамлекеттерде бул мыйзамдуу да, программалык аккредитациядан өтүш үчүн алдын ала институциялык аккредитациядан өтүшү керек. Бирок бизде бул закондо
милдеттүү каралган эмес, азырынча эркин өздөрүнүн каалоосу боюнча өтүп атышат.